Казакстанда жүк ташуучу поезд кырсыктады. Орусия менен Түркмөнстан газ маселесин тынчтык жолу менен чечүүнү билдирди. Өзбекстан менен Тажикстан аба байланышын жандантаарын ачыктады. Казакстанда жүк ташуучу поезд рельстен чыгып кетти. Окуя Алматы облусунда катталган. Кырсыктан улам темир жол каттамында 10 чукул жүргүнчү ташуучу поезддер токтоп калды. Маалым болгондой, Алматы Отар тилкесинде 12 жүк ташуучу вагон рельстен чыгып кеткен. Кырсыктан каза болгондор жана жараат алгандар катталган жок. Учурда окуянын чоо жайын иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Газпром экспорт компаниясы менен Түркмөн газ мамлекеттик ишканасы талашты тынчтык сүйлөшүүлөр менен чечүү боюнча иштердин башталганына байланыштуу арбитраждык жараянды токтотту. Бул тууралуу жергиликтүү ММКлар билдиришүүдө. 2008 жылдагы каатчылык башталгандан бери Газпром сатып алып жаткан Түркмөн газынын баасын кайра карап чыгууга аракет кылып келет. 2009 жылдан тарта компания жылына 10 миллиард куб метрге жакын газ сатып алып турган. 2015 жылы анын көлөмүн 4 миллиард куб метрге чейин азайтуу ниети тууралуу билдирген. 2015 жылдын июнунда Газпром экспорт 2010 жылдан 2015 жылга чейинки белгиленген Түркмөн газга болгон бааларды кайрадан карап чыгуу арбитражын демилгелеген. Интерфакстын булактарынын маалыматы боюнча, анда орусиялык компания ашыкча төлөгөн 5 миллиард доллар каражатты кайтарып берүүнү талап кылган. Ташкент менен Дүйшөмбүнүн ортосундагы түз аба байланыш 2017 жылдын биринчи жарымында калыбына келиши мүмкүн. Бул тууралуу Өзбекстан Airways компаниясынын башкы директору Валерий Тян билдиргенин жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышты. Ташкент менен Дүйшөмбүнүн ортосундагы каттам Өзбекстан аба жолдору улуттук авиакомпаниясынын жайкы ыраттамасына киргизилет. Бирок каттам андан да эрте ишке киргизилиши мүмкүн. Ал үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар деп билдирди Өзбек авиакомпаниясынын жетекчиси. Буга чейин Тажикстандын транспорт министрлиги да Ташкент менен Дүйшөмбүнүн ортосундагы түз аба байланыш калыбына келтирүү ниети тууралуу билдирген эле. Кофе ала жур кызматы көчөдө баратып тамактанган адамдар үчүн өтө ыңгайлуу. Бирок ар тарапка ыргытылган желим чөйчөктөр айлана чөйрөгө чоң көйгөй жаратууда. Бул маселени чечүү үчүн Берлинде жөн гана алмаштыр деген аталыштагы демилге иштелип чыкты. Кофени көчөдө көтөрүп жүрүүнүн аягы таштандылардын көбөйүшүнө алып келүүдө. Желим чөйчөктөрдү бир иретхана колдонууга болот. Аларды кайра иштеп чыгууга да мүмкүн эмес. Жаңы долбоордун автору жергиликтүү кафелерге бамбуктан жасалган чөйчөктөрдү алууну сунуштап жатат. Кардарлар ал идиштер үчүн 4 евро төлөшөт да, кийинки жолу кофе алууга келгенде чөйчөктөрдү жаңысына алмаштырып алса болот. Же болбосо идишти кайтарып, акчасын кайра алуу мүмкүнчүлүгү каралган. Эффект жакшы болуп жатат. Желим чөйчөктөргө буйртма берүүнү азайттык. Бамбук идиштерди кайтарып алып келген учурлар да көп. Муну ушул бойдон эле калтырып койбой, кызматты дагы да кеңейтүү керек. Кардарларга да бул демилге оңунан келди. Бирок баары толук колдонууга өтө элек. Менимче кофени кафеде эле отуруп ичкен жакшы, бирок көпчүлүк ага убакысы болбой калат. Мен да желим чөйчөктөрдү көп колдончумун. Эми бул түрүнө өттүм. Жакшы идея экен. Жаңы долбоор менен азырынча Берлиндеги саналуу гана кафелер иштешип жатат. Эгер коомчулуктан колдоо тапса, долбоор өлкө аймагына жайылтылмакчы.